жеп қойдым деп. Ушам көтігі бүйті. Жақшы келе алдыңыздайбы. Жақшы келе алдым. Мен өйтіпқа чығайған келдіңіз дейбі. Кім түсесің? Главный істеле сүйе отпайым. Uzun çaçı var ele, gözleri kar ele. Uçuk varın canında, enesi var ele. Sen meni izledin bi, 2 жыл сағындың бі? O da kırıştı. Үйлөнүңүз бі деген. Сияқты же Ариман менен эле кысталашып эле жүрө берейин деп атасыз. Бара-бара жашың өткөн сайын кыз жакпай калат экен. 2 жылдан кийин Ариман мени издеп келип калыптыр. Нагүл сизге. Соңгулга чоң рахмат. Ариман, мен сени 2 жыл жакшы эле күттүм да, анан 23-кө да чыгып калдым. Башка бирөөгө турмушка чыга берейин эми. Koyun ben konuştuk almam sanırım kendisi konuştuk almam Unuttı kız dedim. Ay ушунча көтө берме. Башка тейинде отот, айткылачы дагы күссүн. Анан Ариманда да ошондой нерсе болдубу? Мисалы, бардыгы Ариман деп бунун көзүн караган сайын бир аз тентектиги көбөйүп деген сыяктуу. Ооба, сөзсүз да баягы биз айтканда жылдыз оорусу деп коет го, анан көргөн жерден эми балалык кылып мен звездамын деп анан таксистерди сөгүп коюп, кафеде официантты сөгүп коюп, эртерээк алып келбейсиңби тамакты депчи. Айдан же кандайсыз? Жакшы, кандайсың? Мен сизди каякта жүрөсүз, мен сизди издеп жүрбөймүнбү? Мен мурун иштеген жеримде эле иштеп жүрөм. Акырдана. Гүлдү бер. Нагүл сизге. Соңгулга чоң рахмат. Атайын алып келдиңби? Ооба. Жүрүңүзгө мазмун жеп келейик. Мороженое бересиң мага? Ооба. Салам достор, 2 жылдан кийин Ариман мени издеп келип калыптыр. Көптөн бери жолуга элек болчубуз негизи. Анан 2 жыл мурунку кызыктуу маекти азыр биргеликте уланталы деп отурабыз. Кандайсыздар, кандай жүрөсүздөр? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Ариманчик, сен кандайсың? Жакшы. 2 жылда кандай өзгөрүүлөр болду? Өзүңүздөр тууралуу дагы сүйлөп өтүңүздөр, айтып өтүңүздөр. Ариман чоң нерсе алып келди. Биздин жашообузга өзгөрүш. 2 жылда көптөгөн Аримандын аркасынан көп жерлерди көрдүк, көп ийгиликтерге жетиштик. Анан өзү деле ошол боюнча главный жанагы шымына сибей калган эле болбосо ошол боюнча айдананы сурап эле жүрөт. Жайлабай калдыңбы? Сенчи мектепке качан барасың? Эмне бuyum? Эмне томпошко болуп кеткенсиң? Билбейм. Ариман, өткөндө сен больницага түшүп калыптырсың го. Анан эмнеге ал жакка бардың? Эмне оорудуң, айтып берчи. Кете калмайын деп, анан ас тамак жеп, мындай. Нан жебейчи. Анткени больницага жатып калып, 1 айбы 2 ай жаттым. Анткени кайра чыгып кичине дары иштим, анан кийин сакайып кеттим да. Сени диета карма деп ким айтты? Мен өзүм чечкиме келдим негизи. Красавчик болоюн деппи? Дагы кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Сен мени издедиңби? 2 жыл сагындыңбы? Ооба да кырышты. Кимден сурайт? Мурунке жол кетти билбейм. Эмне ал жол кетти? Кайракка коюп өтүп атат деген голосойдон бери жол эле. Мырза экен мененби? Мырза экен дагы деле көмүр сатып атабы? Жок. Шаурма жазып атабы? Жок. Эмнеге? Эчтеке сатпай эле башка жумушка кирип кеткен да. Жалкоолуп кеттиби? Жок. Меники бир жакта иштеп атат, билбейм. Айтсаңыз, ошол Аримандын видеосунан кийин кыскача видеолор тартып Инстаграмга киргизип жүрүп, анан сиз блогуңузду баштап кеттик деп айтсак болобу? Же ага чейин эле блог алып барчу белеңиз? Ага чейин эле алып барчумун, ага чейин мен үй бүлөмдү тартчумун. Анан баягы биз өзүбүздүн арын жергесинде, анан көпчүлүгү карапайым эле баягы тоого чыгабыз, кой кыркабыз, эт салып жейбиз, баягы нарындыктар этке аябай жакын эмеспизби? Анан ошол айылдагы эле контенттерди тартчумун. Эл таанычу, бирок мен 100% айта алам, Ариман келгени көбүрөөк мени кыргыз эли таанып билип калды. Себеби мага элдер жолукканда мени жашоомду сиз кандай кыласыз деп мага суроо бербейт. Сразу эле Ариман каякта, Ариман кандай жүрөт, атын Ариман беле деп сразу Ариман тууралуу эле суроолор кетет. Эмне болду? Эмнени эстеп кеттиң? Мага деле ошондой келет. Сен атың Ариманбы, же Нариманбы, бузо экен каякта деген суроо кетти да. Көчөдөн сени таанып калгандарга? Сенин атаң дагы деле автобус айдап атабы? Жок. Эмне кылып иш кылып атат азыр? Грузовойдо иштейт. Грузовойдо? Всё материал. Курулуш материалдарын ташып атыптыр, апаңчы? Апамды таанытышты.
Анан сени ошол жаңы мага интервью бергендечи, баардыгы интервьюга чакырышпадыбы? Ариман келип бизге интервью берип койчу депчи. Андан кийин деле чакырып жүрүштүбү же андан кийин эч ким чакырбай калдыбы сени? Бул экемен испин, анан кийин Медео экемен түшкөндөн бери интервьюге барбайм. Бар элексиңби? Өзүңүз да айтып кетсеңизби, башында бир жакшы хайп десек болобу, жакшы баягы көрүүлөрдү алды да Ариман. Андан кийин эле бир убакыт ичи жок болуп кетти, такыр эле видеого тартылбай калды. Эмне үчүн чогуу видео тартпай калдыңыздар? Биринчиден мен көпчүлүк ар кайсы жакта анан жеке көйгөйлөр менен жүрүп калдым. Анан анын үстүнө билесиздер, апам ооруп аткан. Анан апам өтүп кетти, ал жак менен жүрүп калдык. Анан баягы эми апаң өтүп кетип атса, башыңда кайгы болсо, сен тиякта видео тартып жүрүш өзүңө деле баягы эч нерсеге көңүлүң келбей калат экен. Апаңыздын аркасы кайрылуу болсун. Баягы сиздин блогуңузду көргөндөр билсе, көпчүлүгү билбей да калышы мүмкүн. Качан каза болду? Көптөн бери ооруп жүрдү беле? Жок, апам 4 айын жүзү болуп калды. Анан апам ушундай айтат эле, баягы Аллах Таала бардык дуаларды кабыл кылат экен да. Мен оорубай туруп, бирөөгө көз каранды болбой туруп, көзүм өтсө экен депчи. Анан ошондой эле жөн эле үйдө баарыбыз тамактанып атканда эле шорпой ичип, жакшынакай жатып эле, анан ошол боюнча давлениясы көтөрүлүп кетти. Больницага барганда көз жумуп кетти да. Анан баягы апам ушу көп айтчу эле эме деп, менин көзүм тирүүсүндө үйлөнүп алсаң жакшы болмок депчи. Анан ошол нерсени аткарбай калганыма, жөн эле ошол сөзгө көп терең маани бербей жүрө бергениме аябай өкүнүп калдым. Анан баягыдай энес үйдүн баягы нуру кетип калат экен, аябай эле кетип калат экен. Үйгө кирсең баягыдай жарык жок. Ошол нерсени түшүндүм. Көпчүлүк эле биз баягы алымдардан угат элек, көзү тирүүсүндө ата энеңе чал, бар, бутун жууп кой, бетинен өп кой, бир жоолук болсо да берип кой депчи. Анан ошол сөзгө өзүң бир келип баягы күбө болмоюнча эме болбойт экенсиң. Маани бербейт экенсиң. Маани бербейт экенсиң, ооба. Анан азыр ошол мен баардык жаштарга кайрылып айткым келип атат. Апаңардын көзү тирүүсүндө барында сыйлап, кучактап, өп, баардык жакшы нерсенин баардыгын кылып калыш керек экен. Себеби бүткөндөн кийин бир жүрөгүңдү жулуп кеткендей эле эме болот экен да. Анан негизи баягы Instagram баракчадан баары эле билип калды, себеби мен апам менен көп видео тартчумун, баягы тамашага салып. Анан мен эмес, баарына эле оор тийди окшойт. Кыргызстандын көбү жазды, аябай жеке баракчам ошол убакта толуп кетти. Ошол азыр ошонун баягы аркасы менен көпкө видео тартпай, чыгармачылыктан бир аз алыстай түштүм десем болот. Көмүр сатпай шаурма жасабай калыптырсыз. Эмнеге? Эми Же блогер болуп кеттиңизби? жок, анда эмес. Ошол жактан рызкыбызды таап, ошол жактан нан таап жеп атканбыз, бирок баягы адамга эркекке оомат келет экен да, бир канча жолчу, ошону пайдаланып кетиш керек экен. Анан кечке өзүңдүн кара жаныңды карчырып жүрө берген болбойт экен. Белде грыжа болуп көмүр ташый берип. Анан бир өзүмдүн эмемди алмаштырайын деп телеканалга кирдим, иштедим. Анан маянасы аз болгондукка байланыштуу азыр жеке иштерди кылып атабыз. Азыркы убакта жаңы эле чет өлкөдөн келдим. Чет өлкөдөн келип азыр нарында болуп атам убактылуу. Эс алып келдиңизби же иштеп келдиңизби? Жок, Марсель Нурланбек уулу баарыңыздар эле тааныйсыздар, дос балам. Ошол чакырып, чет жакты мен жанында болуп кел, көрүп кел деп, анан чогуу барып, 6 мамлекетти көрүп, кыдырып, эс алып келдим. Таиландка бардык, Дубайга бардык, Малайзия, Туркия чыгып жүрүп келдик. Анан сен бир видеолорун көрүп калдым го, тиги сен мени алам деп эдиң беле? Башка видеодо. Анан башка кыздарды көрүп деле мен сизди алам, сени сүйүп калдым деп эле ар кимге айта берет экенсиң го? Ушундай кылгым бар да мен. Неге? Адат. Адат болуп калды. Сулуу кызды көрсөң эле алам деп берген адат болуп калды го. Неге? Ариман, мен сени 2 жыл жакшы эле күттүм да, анан 23-кө да чыгып калдым. Башка бирөөгө турмушка чыга берейин эми. Койгун эле. Мен колуңузду калмаган сагындым экен. Колуңузду калмап атайын. Урматтуу кыз дедим. Мына ушунча көтөрүп эми башка тейин деп атат, айткылачы дагы күссүн. Анан мен кымбат көргөн, мен алып кеткен. Жака коюп койгом да. Айка койбо, балды көз, мен сенин атыңдан түзөп койгом. Бул жактан анан гүлдү алып келчи. Гүлдү бер койгочу дейт. Мынакей сен берген гүлдү бул жака коюп коеюн, бардыгы жигити бар экен деп билип калсын, Ооба. Сен ар кимди эле сүйөм деп атпайсыңбы?
көп видеолорду көрбөдүңбү? Мен ошондой адатым бар да. Сол кыздарды көргөндө да ошондой тийишип коем адатымда. Негизи аларды сүйөсүңбү? Кимди сүйөсүң? Главный сиздерди сүйүп атпайм. Ада. Аларга жөн эле тийишип кеткенсиң да, Анан мен ойлонбой эле жүрө берейинби? Өзүңүздө дагы кандай пландар болот атат? Алдыда балким ошол блогерлик эле эмес, кино тармагына да тартылган ойлор барбы же өзүңүз тартайын деген? Жок, өзүм тартканга эми азыр анчалык акыбал келе элек, бирок кино бул менин эң чоң максатым да, киного түшкүм аябай келет. Анан мисалы үчүн Черный двордогу Гариктин ролу, ушул сыяктуу баягы бир терс каарман ролдорун аябай жараткым келет. Мен ойлойм колуман келет аткарыш депчи. Болгону мени режиссерлор байкап айтат окшойт. Бирок сүйлөшүп атабыз, Улан Эсенахунов деген агабыз бар, жакында Жолу жок деген тасма тартты. Анан кийинки тасмаларына буюрса съемный площадкага аралашып, көрүп, анан чыгып, акыры ошол кино жаатына кетем го буюрса. Ариман менен дагы видеолорду тартайын деген ойлор барбы? Ооба, сөзсүз да, Ариман жок видеонун баары кызыксыз да. Тартабыз. Сенде кандай пландар болот? Айтып бербейсиң? Эмне кандай план болот десе үйлөнүш керек деп. Жана Балгыстын видеосу мен жокчу. Ошону кааласамчы, азыр просмотр жыйнамбы. Ошондой болуптур да негизи. Анан мен түшпөй соң эле баардыгы эле миллион жыйнап коет бүт күндө. Ошо Ариман жок туура эле айтып атып. ошол үчүн айтып атасыңбы, мени калтырбай видеого тартып тур деп Мырза экеңе. Сен кечки тумандарды соң кылып ырдачу элең го, ошондо ырдан бирди созуп берип кой эми. Көрүүчүлөр деле сени албай калгам да азыр. Мен гитарист болуп кеткем азыр. Эми эски күндө эстеп бир созуп коерчу эми. Эми мейли сизге ырдап берип коеюн. Uzun çaçı var ele, gözleri kar ele, uçuk varın canında, enesi var ele, aydan düşkün kız ele, aydın kız ele, aylar ötüp kesse de izleyin dağ ele. Sen meni izledin mi çün ele? O izledim mi? Мисалы Ариман экөөңүздөр видео тартканга чейинчи бир аз жакын болчусуздар, бирок буну кичинекей бала катары эле кабыл алчусуз да. Анан бара дайыма чогуу жүрүп, өзүңүздүн бир тууган иниңиздей эле болуп калдыбы? Ооба, Ариман мен жолуккан кезде аябай эле кичинекей болчу, өтө эле. Анан көпчүлүгү эми баягы эл тараза эл сынчы дейт, баардыгы эле билет. Кичинекей көп эле азыр Кыргызстанда кичинекей балдар хит болуп кеткен, ушундай таанымал болуп кеткен. Бирок бара ошол баланын тарбиясы аябай жоголот экен. Элдин баары ага внимание кылып, болгон жерден бир нерселерди алып бере берип, анан көпчүлүгүн сөгүнүп, ар кандай жаман баягы эмелерди көрүп атабыз эми жаш балдарды. Биз колдон келишинче ошол тармакка кетпегенге аракет кылабыз да. Негизи айтып калбадыңызбы, кичинекей балдар азыр интернет тармагында көп таанымалдуулукту алып, анан адамдардын баягы көңүлү, баардык внимание ошол адамда, кичинекей балада болуп калат депчи. Анан Ариманда да ошондой нерсе болдубу? Мисалы баардыгы Ариман деп мунун көзүн караган сайын бир аз тентектиги көбөйүп деген сыяктуу. Ооба, сөзсүз да, баягы биз айтканда жылдыз оорусу деп коет го, анан көргөн жерден эми балалык кылып, мен звездамын деп, анан таксистерди сөгүп коюп, кафеде официантты сөгүп коюп, эртерээк алып келбейсиңби тамакты депчи. Анан ошол жагын тарбиялаганга аракет кылып атабыз. Негизи баягы бала бойдон калганы жакшы да, баягы айтып коет го, баланын баладай болгону жакшы, башы көз чарадай болгону жакшы депчи. Ошондой эле бала кезден туура тарбия беренге аракет кылып келдибиз, бирок эми анчалык деңгээлде эмес, балалык кылыгы менен өсүп келатат. Сиз 2 жыл мурун үйлөнө элекмин деп айтып калдыңыз эле, келинчек алдыңызбы өзүңүзгө, үйлөндүңүзбү деген сыяктуу, же Ариман менен эле кысталышып эле жүрө берейин деп атасызбы? Жок, үйлөнө элекмин, дагы деле бойдокмун. Азыр кыз кароонун үстүндөмүн. Мен өзү мурун агаларымды аябай шылдыңдайт элем да. 30га чейин деп калдыңар, үйлөнбөйсүңөр, Кыргызстанда канча кыз бар, эмне кыз жокпу силерге депчи. Бара жашың өткөн сайын кыз жакпай калат экен. Баягы биягын карап, кайра характерин карап, кылган мамилесин карап эле кичине эле бир жери жакпай калса, уже көңүлүң калып кете берет экен. Мейлі сіздің сырыңызды ачып қояйын да, бір кызменен сүйлөшүп элеңиздер го, аябай бир жүрөгүңүздү оорутуп жүрдү эле го 2 жыл мурунчу. Окшошпай атат деп Мырза экөөбүз кээде сырдашып калчубуз, анан айтчу да, бир кызды аябай жакшы көрөм, бирок көп сүйлөшкөнүбүз үчүн бири-бирибизге мамилебиз, сыйыбыз кетип калды окшошпай атат деп. Ооба, экен баягы бир жакшы сөз бар. Сен мага көңүлүмдү алсаң, мен сага өмүрүңдү бергенге даярмын. Эгер сен мага көңүлүм калгандан кийин өмүрүңдү берсең дагы, мен ал нерсеге уже такыр кабыл албайм дегенчи.
эгер сүйлөшкөндөн кийин бири бириңди туура түшүнсөң дароо эле үйлөнүш керек экен. Анан бир канча убакыт өтүп, анан бири бириңен бир көңүлүң сууп калса, ал болбой калат экен. Анан болбой калды, аябай сүйүп кыйналдым. Мен негизи бир кызды сүйсөм, ошол эле кызды сүйөм. Анан аябай сүйүп көпкө жүрдүм. Болбой калды, окшошпой калды. Анан экинчисин бир топко мындай убакыт кармалып калат экен, сүйбөй калат экенсиң. Азыр өзүңүздүн сезимиңиз. Мурун баягы аракет кылып, баягы Инстаграмдан кыздарды карап жазып таанышпайлыбы депчи, ушундай болчумун. Азыр такыр кызык жок. Анда эркин микрофон берейин сиздерге. Ариман, сен дагы Мырза экеңе окшоп камераны карап биздин көрүүчүлөргө кабыл тилегиңиз айтып. Буйруса достор, Мырза экем үйлөнсө баардыгыңыздарды тойго чакырам. Биздин видео жагып лайк басып койгула, коммент жазгыла. Сөзү Мырза экеңе эле. Так, Айдана чоң рахмат. Баягы көп эле эфирлерге бардык. Эң өзгөчөсү бизге жакканы силердики. Силер чакырганда биз нарында болчубуз, сүйүнгөнүбүздөр эле сразу дароо келдик. Себеби баягы Сокол Медиага биздин берген алгачкы эфирибиз болгон, тушоо кесүү. Анан көпчүлүгү ошол силердин каналыңардын аркасынан дагы видеодагы тарап кетип, Ариман Айдана жемес сүйөм албыл деген ошол жакшы бизге чоң ийгиликтерди алып келди. Баарыңарга ийгилик, алдыга өсө бергиле. Ыраазычылык кыргыз элине эле айтабыз. Кыргыз эли колдоп, жакшы сөздөрүн жазып келет. Анан бир туугандарыма Жамангуловдор деген фамилия, бул өтө таанымал, өтө көп арасынан мыкты инсандар чыккан. Ошондуктан туугандарга ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мен силерди аябай жакшы көрөм. Ариман, сен акылдуу бала болуп чоңой, быйыл мектепке барат экенсиң. Жакшы окуп, макулбу? Анан сен дагы Ариманды биз тааныйбыз, Ариман менен чогуу интервьюлар тартканбыз деп биз да сыныктанган балдардан болмокпу? Сиздин деги эле жеке жашооңузга, чыгармачылыгыңызга жалпысынан ийгилик каалабыз. Ар дайым жакшылыктарда жолугуп жүрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин эфирибиз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Аз да болсо 2 жыл мурунку позитивдүү эфирибиздин уландысын тартууга аракет кылдык. Саламаттаңыздар.